Баарынын дагы бүт бар Садыр Жапаров конституция кабыл атат деп мен көп көңүл буруп аптым конституцияга. Анан окуп, анан көңүл буруп, мен Садыр Жапаров имамды тигине карасам, ойлодум, конституция бул конституция болуп бараттыр. Мен мусулмандар барын чакырып кетет элем, бул конституция каршы чыккыла. Мында силер колдодуңар беле Садыр Жапаровду президентке. Эми каршы чыккыла конституция кабылганы. Андан көрүп биз эскерек конституция менен жашап туралы. Эгер бул бийликке келип калса, өзүнүн жакын кишисин кордогон киши Кыргызстан барын кордоп коет. Ушундай иш менен барса, 1 жылга жетпейт, аягы жаман болот. Мен ошону айтарым. Садыр Жапаров мында бийлик келгенден кийин акылдуу кишилер чогултуш керек болчу. Ал президент экономист, юрист болбош керек, энергетик. Ар бир тажрыйбалуу билим профессионалдарды алып келиш керек болчу. Бир да профессионалдарды алып келбей эле жакшы сүйлөгөн паткалын барын жыйып алды. Анын үстүнө конституцияны жазганда көрүнгөн киши келип кыйгырып кетип атат. Аны профессионалдар жазыш керек. Биз айтканбыз, биз сени коргоп жүргөнбүз, укук коргоочулар. Мени чакырыш керек болчу, мен тегеремде профессионал юристтерди ал чакырып алды. Кимдер чакырып алды? Эмелер, теоретиктер чакырып алды. А практиктер керек болчу. Теория менен практиканын айырмасы чоң. Вот ошондон бул конституциясы иштебейт. И бул конституциясы чоң кагылышка алып келип коюшу мүмкүн.